Bilesizler, bizim koğumuzda bugün günde erecesiz yer uruş деген bir sportun türü var. Oşonu bilen bizim köptөгөн жаштарыбыз машыгышып, köptөгön жаштарыбыз ушу erecesiz yer uruş деген bu sportun türü турбайбы? Uşu менен биз машыксам атактуу, даңктуу болот турбайбы деп туура эмес ойлонушу болгон. Мен ачык айтышым керек. Erecesiz yer uruş бой без правил деп коет го. Ушуну Кыргызстанда өткөзүп, Кыргызстанда машыгууларды ушу менен токтотушубуз керек. Bunun bizde gereği yok. Hazır özlerine düşünmeye tasınlar. Hazır buna 20 yaşta, 25 yaşta, 30 yaşta yaş baldarsınlar. Küçüğür köp. Sizler gelecekte öyle ola. 40'tan ötkenden keyin 50'ge barganda barыңар oşol muştaşıp жүрүp mayıp bolup kalıp otasınlar. Oşoндуктан erecesiz yer uruş degени biz toktotuşubuz керек. Bul sportun türü деле эмес. Bul muştaştın bir türü. Sportun türü деген бұл олимпиадалық спорттың түрлері бар. Күчүңөр барып ошол жака катышкыла. Бокска катышкыла, күрөшкө катышкыла, дзюдого катышкыла, сууда сүзүүгө катышкыла, футболго катышкыла. Мына ошолорду катышкыла дагы мамлекетибиздин туусун көтөргүлө. Мамлекетибиздин эли журтубуздун атак даңкын чыгаргыла. А биз болсо ошон үчүн кам көрөбүз, жардам беребиз силерге. Ошондуктан мен кайрылып кетер элем, бул erecesiz yer uruş деген бир эле ошол спортсмендердин өздөрүнө зыянын тийгизбестен, бул келечек муунубузга зыян тийгизип атат. Коомубуздун туура эмес тарапка өнүгүшүнө багыт берип атат. Келечектеги муундарыбыз күчтүү болсок, ушу бирөөнү урсак, жыксак, же мушташсак биз жакшы болот экенбиз деген ойдо калып атышат. Андай эмес. Илимдүү, билимдүү болуш керек. Так, спортсмен болгун келсе, туура багыттагы спорт менен машыгыш керек. Мен эсептеймин, erecesiz yer uruş dегенди биз Кыргызстанда токтотушубуз керек.